кичине белгилеп кете турган кичине ада грамоталар бар экен, ошону тапшырып коюуга уруксат этесиздер. Бүгүн биздин мектепке ушул коноктор жогорку кеңештин Бел айыл өкмөтүнүн грамотасын, Ноокат райондук билим берүү бөлүмүнүн грамоталарын тапшырууга биз чакырып алдык. Андыктан биринчи ушул ыраазычылык кат грамоталарды тапшырууга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз Республикасынын билим берүү жаатындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, өсүп келе жаткан жаш муундарды тарбиялоого кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Кеңеш орто мектебинин башталгыч класстар мугалими Дурсуматова Гүлмира Маматайыровна Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атынан терең ыраазычылык билдирем. Сизге бекем ден соолук, бакубатчылык, ийгилик каалап, сиздин алдыңызда турган милдеттерди Кыргыз Республикасынын жыргалчылыгы үчүн ишке ашырууңузга тилектештигимди билдирем. Жакындарыңыздын жанында жалпы элдин сыйына татып узак өмүр сүрүңүз. Сизди терең урматтоо менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Равшан Рыспаев. Кезектеги ыраазычылык кат ошондой эле жогорку кеңештин ыраазычылык каты Кыргыз Республикасынын өнүгүү жаатындагы көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жигердүү коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Ноокат районунун Бел айыл өкмөтүнүн тургуну Үркүнбаев Ташбек Маннапович сыйланат. Ташбек боюнча айтып кетсем, азыр ушул күндө Ташбек Рысбаев Рошонбек депутатыбыз бар жогорку кеңештин өкүлү биздин. Ошол өкүлдүн биз Бел айыл өкмөтүдөгү ишенимдүү адам ушу киши. Анча мынча маселелериңиздер болсо кайрылып турсаңыздар болот. Түз кайрылыңыздар. Кезектеги ардак грамота быйылкы окуу жылында окуучуларга билим берүүдө көрсөткөн ийгиликтери, кесиптик деңгээлин өркүндөтүүдөгү талыкпас үзүрлүү эмгеги, мектептин жана айылдын коомдук иштеринде активдүү катышкандыгы үчүн жана ошондой эле быйылкы предметтик олимпиадада окуучусу райондук турга чейин жеткизгендиги үчүн Кеңеш орто мектебинин физика мугалими Эркин кызы Нурзада Бел айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Кезектеги ардак грамота билим берүү тармагында максаттуу натыйжага жетишип, окуутунун усулдарын сабактарда колдонуп, окуучулардын билим сапатына кошкон салымы үчүн, ошондой эле бул эжекебиздин дагы окуучусу райондук олимпиадада жакшы ийгиликтер жараткандыгы үчүн химия мугалими Аширбаева Дилбар Маматовна сыйланат. Кезектеги ардак грамота билим берүү тармагында максаттуу натыйжага жетишип, окуутунун усулдарын сабактарда колдонуп, окуучулардын билим сапатына кошкон зор салымы, ошону менен катар эле биздин мектептин окуучулары бир гана билим берүү тармагында эмес, спорттук жетишкендиктери дагы өзүңүздөргө маалым болгондой райондук, облустук, республикалык деңгээлге чейин даярдап жатышат. Мына ошондой мугалимдерибиздин бири биздин мектептин дене тарбия мугалими Эргешев Азбек Саидкасымович Бел айыл өкмөтүнүн ардак грамотасын сыйланат. Ардак грамота билим берүү тармагында көп жылдар бою эмгектенип, билим берүүнүн негизги формасы болгон сабакты жаңы табылгалар менен байытып, максаттуу натыйжа менен иштөөдө, окуучулардын билим сапатын жогорулатууда өрнөктүү иштери үчүн, ошондой эле окуучусу аймактык, райондук, облустук турда жеңиш көрсөткөн мугалимибиз Мурзаева Гулиза Бердибековна сыйланат.
Кезектеги арда грамота жаш муундарга билим тарбия берүүдө өзгөчө жетишкен ийгиликтери жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы, окуучуларды жалпы республикалык тестке даярдоодо кошкон зор салымы үчүн Кеңеш орто мектебинин математика мугалими Узакова Айжамал Орунбаевна сыйланат. Ушундай ырда грамота менен окуучуларды да жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоодо талыкпаган эмгеги жана билим сапатынын өсүп өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Кеңеш орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Туйгунова Жумагүл Үсөновна сыйланат. Кезектеги арда грамота билим берүү тармагында көп жылдар бою эмгектенип, билим сапатына кошкон салымы, максаттуу натыйжа менен иштөө аркылуу окуучулардын билим сапатын жогорулатууда өрнөктүү иштери үчүн жылдын мыкты мугалими конкурсунда жакшы ийгиликтер жараткандыгы үчүн Кеңеш орто мектебинин математика мугалими Абдулазиз кызы Гүлнара сыйланат. Кезектеги арда грамота ак ниет үзүрлүү эмгеги, жаш муундар тарбиялоодо кошкон зор салымы, мугалимдер жылдын мыкты мугалими конкурсунда райондук турда жакшы ийгилик жараткан, активдүү катышкан мектептеги кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдыкалыкова Наргиза Рисмаматовна. Бул экөөбүз быйыл класс менен иштөөдө дагы эң жакшы ийгилик жаратты, мыкты класс жетекчиси номинациясы менен сыйлайбыз. Ушундайларда грамота менен чыгармачылык изденүү менен жогорку кайтарымдагы натыйжалуу жыйынтыктарга жетишкендиги, башталгыч классынын билим сапатын көтөрүүдөгү алып барып аткан алгылыктуу иштери үчүн Кеңеш орто мектебинин башталгыч класс мугалими Мамытова Гүлзада сыйланат. Ушундай ырда грамота менен талыкпаган аракети, чыгармачылык изденүү менен жогорку кайтарымда натыйжалуу жыйынтыктарга жетишип, окуучуларын зийин олимпиадасына даярдоодо кечээ коло медаль алышты, сертификаттарды алышты. Ушундай аракети, тажрыйбалуу аракетчи эжекебиз бар. Англис тили мугалими Садыкова Махабат эжекебизди куттуктайбыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кесиптештер, мына ушундай бизге мотивация берип, грамоталарын, ыраазычылык каттарын алып келип турса, биздин ишибизге иш, демибизге дем кошулат. Андыктан ушул коллективдин алдында, салтанаттуу кеченин алдында баарыбыздарга мектеп администрациясы, жалпы эмгек жамаатынын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Орундардан орун алсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Кеңеш орто мектебинин арда грамотасы менен 10-Б классынын окуучусу Юсупалиев Зафарбек сыйланат. Кеңеш орто мектебинин арда грамотасы менен 10-Б классынын окуучусу Токуров Баян сыйланат. Б классынын
окуучусу Абдуллажанова Асема. Мектептин ардак грамотасын берсин. 10 Б классынын окуучусу Анарбаева Зулайка сыйланат. 10 Б классынын окуучусу Абдыжапаров Даниэль сыйланат. Эми мына бүгүн азыр куттуктоо ошондой эле грамота менен сыйлоо кезеги 11 класска келип жетти. Урматтуу, ардактуу биздин 11 класстын бүтүрүүчүлөрү. Бул грамоталар биринчи окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн 11 классынын окуучусу Сабырова Гүлзира сыйланат. Ушундай эле ардак грамота менен 11 классынын окуучусу Талантбек кызы Ираида сыйланат. Мектептин ардак грамотасы менен 11 классынын окуучусу Айтыкул кызы Халифа сыйланат. Үйгүлүүчүнүн туруму жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 классынын окуучусу Абдрахманова Адинай сыйланат. Ушундай ардак грамота менен 11 классынын окуучусу Зайнабидин кызы Гүлзина сыйланат. Үйгүлүүчүнүн туруму жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн 11 классынын окуучусу Асанова Замира сыйланат. Аркы жашооңордо, окууларыңарда чоң ийгиликтер болсун. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда эмесе кийинки сөздү мектебибиздин орус тили мугалими Сапаров Аблек агай жана дене тарбия мугалими Эргешев Азиз агайларга берсек. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мына коңгуроо салтанаты болуп отурат. Эми силерге эмне дейбиз? Ак жол каалайбыз. Ден соолук берсин, ак жол каалайбыз. Мына ошондой эле менин колумда азыр биздин мектебибиздин, айылыбыздын, районубуздун атын чыгарган мына ушул катарыңарда биздин чемпиондор бар. Мына ушуларды жогорудан райондук президенттин жарлыгын ишке ашыруу жана облустук мектеп лигасы мендешине Ноокат курама командасын тандоо максатында спорттун волейбол турнирин өткөрүлгөн мендешти кылгандыгы үчүн Кеңеш орто мектебинин оюнчусу чыкпайт. Каяк кара амына карап келесиң керек ошол. Жакыныраак. Ошондой эле мектеп лига биринчи мектебинин Фамега командасынын оюнчусу Икрамова Мариям биринчи даражадагы диплом менен сыйланат. Жана биринчи орунду комуш кылгандыгы үчүн медаль менен сыйланат. Мына калгандарын да берип коелу. Мына ошондой эле Алай, Ноокат, Араван, өзгөн чоң алай, Кара Суу, Кара Кулжа райондорунун мектеп курактары окуучу кыздар арасында өткөрүлгөн волейбол боюнча мелдешинде биринчи даража орунду камсыз кылгандыгы үчүн биринчи даражадагы диплом менен ошол Ноокат курама командасынын оюнчусу Икрамова Мариям сыйланат. Мына ошондой эле Birinci klassının okuşları iken, birinci A klass, birinci B klass, birinci U klass okuşları. Birinci klassın okuyucularını kol çalılar menен topluyorlar.
Birinci A класс класс yetekçisi Zakirova Azada. Birinci B класс класс yetekçisi Aytibayeva Fatma Zekejana birinci B класс. Birinci B класс класс yetekçisi Taşmatova Caz Bilecigi. Olçağla Mehmetova. Жақсы айтып, жаман айтып білім берген. Мұғалімдерге жан дүниесін сенемеген. Кетерде шындықты қабыл айтып, көңілге көтеріліп сүретінген. Анализа Doktor Aliyeva Aybike, mekteptin ardak gramatası menen sıylanat. Doktor Aliyeva Aybike. Çok okuçular. Aybike var mı? Ушундай ардак грамота менен биринчи А классынын окуучусу Иматалиева Раяна сыйланат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө келген коноктор, ата-энелер жана бүгүнкү күндүн ээлери 9-11 каттар. Сиздерди бүгүнкү ак уядан учкан күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жана ошондой эле уядан учуп жаткан эжекелерге дагы чоң таалим салабыз. Дегени баардыгыңарга алдыңардагы жашоодо албан ийгиликтерди каалаймын. ОЭРТ тапшыргандар, ЖЭТ тапшыргандар баардыгыңарга 9 класс, 10 класс экзамениңизде ийгилик. Саламатсыздар, урматтуу окуучулар, ата-энелер. Мына 11 классы бүтүп аткан окуучулар, силерге албан ийгиликтер, мындан дагы жакшы ийгиликтер көрсөтүлөт. Ийгилик каалайм. Күндөр келип жетти. Мугалим ким? Бактак. Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашып экекибен жүрчүбүз. Алипеге күнашып, окудук тамга тарып, кыздардын чачынан тартып. Мектебимден окуткан эжелерим силерге башым ийип тайзым кылам. 11 жыл бир окудук, бир туугандай болуп калдык. Сени үйрөтөм ажыратып. Эсимде ошол учур соңгумай, колумда кызыл гүлдөр, экөзү ошол. Birinci A klasının okuyucuları Mutrev
Құдай қаласа 11 жылдан кейін бұлардан қатта балдар болады да. Рамазов. Birinci A klasının оқушылары. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кеченин бүтүрүүчү бүтүрүүчү балдар, кыздар жана жалпы ата-энелер, жалпы кеңеш орто мектебинин жалпы мугалимдер коллективи жана мына кичинекей мектепти 1-классты бүтүрүп аткан жалпы кичинекей жаш балдар. Баардыгыңыздарды бүгүнкү ушул бүтүрүү кечеси акыркы коңгуроо майрамыңар менен өзүмдүн жеке атымдан чын жүрөктөн куттуктоого уруксат эткиле. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү силердин мына ушул акыркы коңгуроо майрамыңар менен мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерге ден соолук, узун өмүр каалаймын. Биз мугалимдер дайыма ушул жакшы тилектер менен ушу балдарыбыз чоңоюп, жакшы бир билимди терең алып, ушу келечекте өзүнүн турмушун туура жолун таап алса деген бир ак ой тилектер менен жашайт экенбиз. Мына ушул тилектерибиз орундалып, мына бүгүнкү күнү силер дагы баарыңар ата-энелериңер менен бирге ден соолугуңар жакшы, мыкты классты бүтүрүп жатасыңар. Эми алдыда да мына келечекте силер алдыда чоң даңгыр жол ачылып, турмуш жолун аттанасыңар. Өзүңөр сүйгөн кесипке ээ болууну аракетин кыласыңар. Силерге менин дагы бир жолу кааларым ден соолукта жакшы болуп, мына бул эртенин жыйынтыгы жакшы жыйынтык берип, жакшы ийгиликтерге жетишүү менен бирге ушул алган кесибиңе бир жакшы бир туура кесипти тандап алып, ошол кесиптин аркасынан үзүрлүү эмгектенип, эң мыкты Кыргызстанга жакшы алдыңкы салым кошкон жакшы инсандардан болушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу ата-энелер, мына ушул балдарды чоң тилек максаттар менен чоңойтуп атасыздар. Мына ушул максаттарыңыздар ишке ашкан болсун. Ушул балдардын келечеги үчүн дагы да чоң жакшы жардам берип, туура шарт түзүп берсеңиздер, булар өздөрүнүн жолдорунун туура кадамдарын таштап алган болсо, анда ушул турмуштан жаңылбай эң сонун жакшы жашап өткөнгө сиздер салым кошосуздар деп ойлоймун. Мына бул экинчи жолу ушул балдардын дагы бир өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жалпы педагогикалык коллектив Айнур Айжеке жетектеген силердин да ишиңерге ийгилик каалаймын. Дайыма ушундай жакшынакай балдарды өстүрүп чоңойтуп, аларга билим берип, турмушка туура жолго аттантып жүрүшүңөргө мен тилектешмин. Ден соолукта болгула. Дайыма ушул ишиңер ийгиликтүү болсун. Эң мыкты алдыңкы мектептердин сабында жүргөндөргө дайыма тилектешим жүрүңөргө. Бүтүрүүчүлөр, силерге дайыма дагы бир жолу ак жол каалаймын. Бактылуу болгула, келечегиңер кең болсун, өзүңөр сүйгөн кесипке ээ болгула, турмуш жолуңар эң мыкты болуп, дайыма бактылуу, жакшы инсандар болуп, мындан кийинки эң силердин ийгиликтериңерге кубанып жүргөн тилектешмин мен силерге. Дагы бир жолу ак жол силерге, бүтүрүүчүлөр. Эжекелер, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр жана жалпы окуучулар, сиздерди жашооңуздардагы мыкты жана кубанычтуу акыркы коңгуроо майрамыңыздар менен чын ниеттен куттуктайм. Убакыт деген зымыры. Оң канатым, ал эми экинчиси сол канатым болуп жүргөн окуучуларымды чакырып алсам. Акылдуу кызым Анарам. Гүлдөй кызым Гүлзирам. Илимдүү балам Исхагым. Мукам үндүү Мухаммед Умарым. Мээримдүү Мариям кызым.
Максаты бийик Мадина. Бияка тур. Кадыр Барктуу Актаным. Майкон. Жомарт балам ак тилегим. Зендүү кызым Замира. Майкон. Борикер кызым Минайымым. Назик кызым Нуржадан. Hayday Sulu Aynuram. Uçar bana umarım. Balam. Sancarım. Akıllı balam Hazretim. Ушул шаарларыңыз кандай бийиктикте узса, силер дагы ар дайым бийик максатты коюп, бийиктикте ойлогон ой максат тилектериңерге жеткиле. Бардыгыңарга кең келечек ушул жакында тапшырган оюптар жакшы чыгып, жакшы жыйынтыктар менен жакшы окуу жайларга окушуңарга тилектешмин. Ар дайым бактылуу болгула, жолуңар байсалдуу болсун. Жолдошунан Аллах разы болсун. Ушул стипендияны 9-Б классынын окуучуларына эжекенин атынан тапшырып койсок. Окуудагы эң жакшы жетишкендиктери үчүн атайын Турдукулова Изаткан эжекенин стипендиясы менен 9-Б классынын окуучусу Жармаматова Залина сыйланат. Эжекенин стипендиясы Рахманов Умарга берилет. Ушундай эле стипендия Шербаева Жасминага. Ушундай эле стипендия Төлөбаев Мухаммед Садыкка. 9-Б классынын окуучусу Ахмадалиева Үмү Мактумга. Эжекенин стипендиясы 9-Б классынын окуучусу Адилбеков Мирланга. 9-Б классынын окуучусу Абдусаматова Сумаяга. 9-Б классынын окуучусу Токторалиева Нуржамалга. 9-Б классынын окуучусу Маматалиев Абдрахманга. 9-Б классынын окуучусу Салибаев Санжарга. Турдукулова Изаткан эжекенин стипендиясы 9-Б классынын окуучусу Тажибаева Раянага. Башка стипендия алгандар жетишкиле. Көпчүлүк кетип калыптыр. Келечекте мыкты инсан болуп жетишсин деп силерге мотивация иретинде стипендиялар берип атат. Стипендия алгандан кийин стипендияга ылайыктуу билим алып окушубуз керек, а? Кеңеш орто мектебинин жалпы эле мугалимдери жана бүгүнкү бүтүрүүчүлөр, ата-энелер, мына бүгүн бүтүрүүчүлөр силерге чын ден соолук, узак өмүр, мына алдыңарда келаткан гос экзамениңерди ийгиликтүү тапшырып, жогорку өзүңөр сүйгөн кесибиңерге ушундай мотурайган уул кыздарды уяңардан учуруп жатасыңар. Жалпы эле мугалимдерге чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ата-энелерге ушул кыздарыңардын, балдарыңардын орто мектебинин мугалимдери жана окуучулары, бүгүн бүтүрүүчүлөр силердин майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ата-энелердин атынан силерге узун өмүр,
чексиз бакыт, даан жолуңар ачык болсун. Бактылуу болгула, максаттарыңарга жете бергиле. 1, 2, 3. Okey. Айлмагайлар, саламатсыздарбы окуучулар, саламатсыздарбы бүтүүчүлөр, сиздерге ийгилик каалаймын. Саламатсыздарбы агайлар, саламатсыздарбы эжекен, кандайсыздар? Katarga tizileceğiz 11. klaslar. 11. klaslardan bizde mektepte okup, бүтүрүп жаткан 3 окуучу келсеңер. Birinci klaslarda cetelet birden 11. klaslar. Öpülüyor, kadar tüzülüp çıkıp getir. Daha bir olaydı verme bakalım. Koş beklerim, koş koşun. Şunday aylanıp gel bir yerge tizilip turabız. Keyinki söz közegini akırkı жыйынтыктоочу söz közegini İçki işler bölümünden Abdülkarimoğlu Eleman ağabeyimize söz versek. Eleman telefon. Hurmatlı Nokat Karcıma Türkan'dan katılışlar. Bizde kara suratsak, anlıktan hazır akıllı kumuru Şuna Nokat Karcıma Türkan'dan aslanın koşuyattı yollarına olmanızlar. Şu ziyadeki göçül demeklerinin muhalifleri, cemaatler, can direktörlerine, direkt nasıl kıldı. Bizge ruhsat bergen şunun ve aile hükümet başçısı Mirlan'ı Rakış'ın Mirlan'ın ağağa çoğun
çoğun razı kılıyoruz. Aile hükümet başçısına, Cenab direktörüne, genç orta mekteğin direktörlerine direkt razı kılıyoruz. Şunun bizden soyul layık baş komitesi söz konusu. Selamun aleyküm rahmetullahi. Анан азыр кийинки сөздү кийинки немени куттуктап келген ата энелер өтүп балдарыңыздарды куттуктап сүрүп бир 15 мүнөттүн ичинде мектептин ичини бошотсок. Tamam olacak, teşekkür ederim. Görüşeceğim.